мен гана маанилүүмүн деген типтеги апаларды мен бир аз өзүмө окшоттум. Бул апалар кандай десе, булар көбүнчө ыңгайлуу деп, ыңгайлуу аял, ыңгайлуу күйөөсүн отур десе отуруп, тур десе туруп, күйөөсүн айткандай болгон аялдар деп коюшат го, ошол сыяктуу экен да. Мындайча айтканда ыңгайлуу апалар коомчулукта, коллективде, сырттагы адамдарга баардыгына ыңгайлуу болуп, баарына жардам бергиси келип, баардыгына мындайча айтканда мамиле кылат, бирок үй бүлөсүндө балдарына көңүл бурбайт. Мен гана маанилүүмүн, мен деп мындайча айтканда өздөрүнүн кызыкчылыктарын гана биринчи орунга коюп, өздөрүнүн кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, балдары менен анча иши жок, жеке карьерасын же болбосо жеке иштерин биринчи орунга коюп, мындайча айтканда балдарынын кызыкчылыктарын арткы планга коюп койгон апалар болуп саналат экен. Мен өзүмдү билем, көбүнчө ушул симптомдор өзүмдө бир аз бар экен. Менин өзүмдүн гана ишим маанилүү, менин өзүмдүн гана жеке өнүгүү маанилүү деп балдарыма убакыт кээде таптакыр ажырата албай калган учурларым көп эле болот да. Анан ошондо мен ойлодум, өзүм ушундай окшоймун деп. Андан кийин булар сырттагы адамдарга өтө баягындай куткаргыч болуп, жакшы мамиле кылып, аябагындай жумшак, жакшы болуп көрүнөт экен. Мен деле ошондой немелерим бар, адаттарым, жооптарым, башкаларга жардам бергим келип куткаргыч болуп кете берген. Бирок үй бүлөсүндө өзгөчө балдарына, жакындарына, өзгөчө балдарына тиран сыяктуу кыйкырган, бакырган, нервтенген адаттарын көрсөтөт экен. Мен деле ошол баягы сыртта мени көргөндө аябындай орбасылык, сабырдуу, жумшак деп ойлошум мүмкүн мени көргөндө. Башкалар мен менен мамиле кылып көргөндөр деп айтайынчы. Мен менен мамиле кылып көргөндөр сабырдуу, орбасылык деп ойлошум мүмкүн. Бирок мен балдарыма келгенде тиран апалардын бири болчумун. Ошол симптомду мен өзүмө жакын окшотуп көрдүм. Албетте мен өзүмдүн үстүмдө иштеп жатамын. Анан мындай апалардын балдары кандай болот? Булар деле ошол күйөөлөрүнө ыңгайлуу болушат, сырттагы коомчулуктар ыңгайлуу болушат дагы, балдарына келгенде менин өзүмдүн ишим маанилүү, өзүмдүн жеке жашоом маанилүү деп балдарына көңүл бурбай калышат. Мындайча айтканда, мындай апалар жашоодо мен эле эмес, өтө көп болсо керек. Мисалы үчүн толтура курстар, бала тарбиясы боюнча билимдер бар, бирок кээ бир көпчүлүк апалар колун бошобойт, иш көп, иш бүтпөйт деп жүрө берет да. Балдарына таптакыр убакыт ажыратышпайт, же болбосо бизнестерин кылып жүрө беришет, карьераны кылып жүрө беришет, балдарына убакыт ажыратышпайт. Анан балдары менин мамилесинде кыйкырып, бакырып, ушундай агрессивный мамилени көрсөтүшөт. Мындай апалар мен гана маанилүүмүн, же болбосо сыртка ыңгайлуу, ичке тиран. Менин интернетим улам үзүлүп калып атат, записьтерим бузулупчу. Так, булар мындайча айтканда сыртта ыңгайлуу, сырттагыларга ыңгайлуу, балдарына келгенде тиран дейбизби, балдарына келгенде агрессивный дейбизби, ушундай каардуу апа болушат экен. Кызына атаандаш апалар кандай? Булар да сүйүү албай калган убагында өздөрүнүн апаларынан. Андан кийин булар да өздөрүнө сүйүү ала албай калышкан. Кыздар ошол каалоолору аткарылбай калган. Ошол каалоолорун аткарылбай калгандыктан баарын мындайча айтканда кыздарына бергиси келет. Өзү кийбей калган кийимдерди, өзү окуй албай калган курстарды, өзү жетпей калган, жебей калган тамак аштарды баарын балдарына жасап берет. Хотя балдары оюнчуктарды алып берет, мисалы үчүн балдары сурап атабы, жактырып атабы, каалап атабы, эч ага маанилүү эмес. Түрлүү курстарга берет, түрлүү кружокторго берет, түрлүү кийимдерди алып берет. Мен кийбей калдым убагында деп балдарына кийимдерди алып берет. Балдары менен сырдашат, балдарына жакын болот, балдарын колдойт, балдарына проблемаларын айтат, балдары көтөрө алса, көтөрө албаса, түшүнсө түшүнбөсө деле, жаш болсо деле балдарына проблемаларын айтат. Мындайча айтканда,
өзгөчө кыздарын идеалдуу кылып чоңойтконго аракет кылышат экен. Бул дагы өтө подсознательно байкалбаган, өзүнө билинбеген абалда өтөт. Кыздарын прям укмуш кылып чоңойткулары келет, анткени өзүнө атаандаш болушу керек да. Эгер атаандашы слабый дейбизби же күчсүз болуп калса, ага атаандаш кызыксыз болуп калат. Анан натыйжада кыздары чоң жашоого жеткенде, чоңойгондо, мисалы үчүн бактылуу болгондо, турмушка чыкканда өзү байкабаган абалда кыздарынын бактылуулугуна кызганат экен да. Мындайча айтканда, жеке жашоосуна кийлигишет, кызганат, аралашат, көзөмөлдөйт, текшерет, мына ушундай мамилелерди кылышат экен. Мындайча айтканда, өзү байкабаган абалда негативдер топтолуп, көрө албастык сезимдери пайда болот. Бирок эне өзү көрө албастык кылып атам, кызганып атам деп сезбейт, өзү байкабайт, жөн гана кызын көргөндө урушкусу келет, же болбосо текшергиси келет, күйөө баласын жамандашы мүмкүн, күйөө баласын жактырбашы мүмкүн, мага келип кетпедиң, ишимди кылып бербедиң, мага жардам бербедиң деген сыяктуу сөздөрдү айтышы мүмкүн экен. Мен сени ушинтип чоңойттум эле, мен сени мындай кылдым эле деген сыяктуу милдеттерди да кое баштайт. Же болбосо булар подсознательно өзү байкабаган абалда кыздарын турмушка да бербей коюп, мындайча айтканда, кыздарын өмүр бою секретарша же болбосо сиделка деп коет, постельный режимде жатып калышып, булар үчүн өздөрүнө выгодно болот. Кыздары жеке жашоосу жок болуп, апасын постель төшөктө жатып калган апасын кароо менен өмүрлөрүн өткөрүшөт. Же болбосо кыскасы, натыйжада булардын кыздары ушунчалык баягы кыздары бирок апасы ашыкча кийлигише бергендиктен, ашыкча текшере бергендиктен чечкинсиз, өз алымчалыгы жок болуп калат экен дагы. Күйөөсү менен жашабаса деле апа мен ар бир жашоосун апасына чалып сурап, мындайча айтканда, апасына сурап, күйөөмө мынте берейинби, айта берейинби, же күйөөм барсымы деп, кыскасы өзү менен болуп турган, чечише турган маселени дагы апасынан сурап калат экен. Ушундай болуп калышат экен. Же болбосо апасы кыздарын күйөөгө бербестен өздөрү постельный режимде жашап калышат. Же болбосо кыздардын жеке жашоосун көрө албай калышат. Мындай кыздар эмне кылат экен? Мындай кыздар же болбосо апасы менен таптакыр мамилени жок кылып, мамилени үзүп коюш керек экен. Мамилени үзүп коюш керек дегенде кандай? Өзүнүн жеке жашоосу жөнүндө эч нерсе айтпай, жөн гана апа катары эле мамиле кылып, өзүнүн жеке проблемасы, жеке жашоосу жөнүндө эч нерсени айтпай, мындайча айтканда, уруксат бербей коюп гана мамиле кыла алышат. Же болбосо жеңилип, бүт жашоосун, бүт өзүнүн өмүрүн апасынын башкаруусуна тапшырып беришет экен. Мына ушундай. Кызына атаандаш апалар ушундай болушат экен. Акыркысын бөлөк сактап кое берейинчи.